Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инелер, жалпы көрөрмандар. Эсиңиздерде болсо, Instagram, Facebook, TikTok сайттарында бир батыш түшүнүгүндө жашап калган бир эжекебиз өзүнүн туура эмес ою менен эл менен бөлүштү эле. Ошол видеороликте көрөлү, андан кийин комментарий беребиз тууган. Үчүнчү полду дагы дегили башка мени. Бул хиджабты да токтотуш керек, сакалчыларды токтотуш керек. Биз каяка баратабыз билбейм, башка арабтарда ошондой болчу. Арабтардын эмесин аябай туурап атабыз да, келе калып эле анан акчага сатылып атышат. Алардын баары уктук, мына акчага сатчы. Канча жолук кийсе ошончо акча беришет экен да буларыңчы. Ошонун баарын айтып атышат. Урматтуу көрөрмандар, бул видеороликке өзүңүздөр күбө болуңуздар. Бул роликте батыш түшүнүгүндө жашап калган, батыштын маалыматтарына сугарылып, мээзи тоңуп калган эжекебиз жолукчандарды, сакалчандарды бирөөлөр каржылайт. Мына ошонун себебинен көбөйүп атат дейт. Тилекке каршы кимдир бирөө каржыласа, бизди дагы жазып койгула, биз да барып ошол акчадан алып калайлы. Кечирип коесуздар, эч кимди каржылабайт. Ар бир адам өзүнүн фарзын аткарып, пешенетери менен, адал мээнети менен кийинип, амалын, фарзын аткарып жашап атат. Кудайга шүгүр. Эгер силер исламга, динибизге, же болбосо жолукка, узун кийингенге, сакалга каршы чыксаңар, намазга каршы чыксаңар, анда силер аракка деле каршы чыккыла. Жаш кыздарды зордуктап аткан зөкүрлөргө да каршы чыккыла. Педофилдерге каршы чыккыла. Эркекке тийбеймин, кыздарга турмушка чыгам деп лесбиянка болуп аткан кыздарыңарды тыйып койгула. Үйлөнө албастан, аялдарды каалабастан, эркектерди каалап аткан гей, биздин жаш муундун мээзин тоңдуруп талкалап аткан гейлерге каршы чыккыла. Мына ошолорго каршы чыккыла. Мына ошондо адилеттүүлүк болот. Тилекке каршы отуруп алып, өзүңөрчө исламга каршы чыгып, эксперт болуп, кыргызга күйүмүш болоңар. Кыргыздын улуттук кийиминин бир жиби жок башыңарда. Көйнөгүңөрдө бир кыргыздын улуттук кийиминин бир жиби жок. Кээ бир батыш түшүнүгүндө жашап калган, кээ бир теңирчи ордочу болгондор өздөрүнчө кыргызга, улутка күйүмүш болот, башында бир калпагы жок туугандар. Мына ошондойлор күйгүстү бүгүн. Албетте бул нерселерге биз жооп бербешибиз керек эле. Бизден чоңурактар жооп бериш керек эле, жогору жакта отургандар. Тилекке каршы алар оозуна талкан салып, өзүнүн оокаты менен алек болуп, өзүнүн бизнеси менен алек болгондугу үчүн бизге ошогон мусулман блогерлер чыгып жооп бергенге аракет кылып атабыз. Урматтуу туугандар, келиңиздер. Кыргыздын эркектери монтип жүргөн, көрүп коюңуздар. Кыргыздын эркектери сакал коюп, эркектик сыпаты жүзүнөн пайкалып турган. Мына кыргыздын чыныгы эркектери. Көрүп койгула. Ал эми кыргыздын чыныгы ыймандуу, ауратын, уятын, ыйманын сактаган кыздарыбыз, эжелерибиз, энелерибиз тарыхта мына минтип кийинип жүргөн. Муну да көрүп койгула. Эгер узун кийингенге, сакалга, намазга каршы чыксаңар, анда силер ата бабабыздын тарыхына каршы чыккан болосуңар. Эгер тарыхка каршы чыккан муунду тарых кечирбейт туугандар. Ошондуктан биздин динибизге, салтыбызга каршы чыкпастан, бейиштин төрүндөй болгон мамлекетибизде Кудайга шүгүр деп тынч, жакшы жашаганды үйрөнөйлү туугандар. Ушул бизге жетишерлүү болсо керек. Отуруп алып, көрүнгөн жакка тарта бербе. Биз тынчтыкты сүйөбүз, жакшы жашаганды жакшы көрөбүз, адал жашаганды жакшы көрөбүз. Жана кыздарыбыз уяттуу болушун каалайбыз, эркектерибиз намыстуу болушун каалайбыз. Биз ушуга үндөйбүз туугандар. Каршы чыккандарга дагы да жооп бергенге даярбыз. Assalamu alaikum.